Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарылышта Нурмат Садыровдун Кыргыз кыздары аттуу чыгармасын сиздерге параз болуп түшүндүрүп берем. Баштадык. Кыска убакыттар башындардын ортосу менен чертип көргөзүп берем, урматтуу достор. Кайсы жерде кайсы аккорд колдонуп өткөн кийин кичинекей параз бар. Урматтуу достор, оңой эле кыскасы ушу бой менен ырдайм десеңиздер, азыркындай удар бой менен. Эгер жаттап алган болсоңуздар, ырды оңой эле адашпайсыздар. Аккордторду эгер күчтүү гитарист болсоңуздар уже көрдүңүздөр. Эгер адан да күчтүү болсоңуздар, мынакей көргөзүп кетейин кайсы аккордтор экенин. 4 аккордтон турат, өзүңүздөр байкагандай. Биринчи аккорд, урматтуу достор, биринчи лат. Каподострдан кийинки латты биринчи катар алабыз. Каподостр жок болсо, могу лат биринчи катар кылып ала бересиздер. Эч нерсе болбойт. Мисалы, могу биринчи аккорд биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү, төртүнчү. Ушуну биринчи аккорд катар алсак, эгерде могу каподостр турса, могу биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү, төртүнчү кыл. Биринчи аккорд, экинчи аккорд, мондай кылсаңыздар болот. Биринчи лат экинчи кыл, экинчи лат үчүнчү кыл, үчүнчү лат төртүнчү кыл. Ушундай кылсаңыздар деле болот. Эгер бул аккорддун туруусу эң чыны мондай. Биринчи лат полный жазылат бары менен. Жабылат экинчи латта үчүнчү кыл, үчүнчү латта төртүнчү кыл. Экинчи аккорд. Ондай кылсаңыздар деле окшот. Могу жанагы айтып өткөндөй. Экинчи аккорд, үчүнчү аккорд. Биринчи латта биринчи кыл, үчүнчү латта экинчи кыл, үчүнчү латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү кыл. Ошондой. Биринчи кыл, экинчи кыл, чыпалак менен, орто менен үчүнчү кыл. Экинчи латта. Бул үчүнчү аккорд болду. Төртүнчү аккорд, биринчи латта үчүнчү кыл, экинчи латта төртүнчү, бешинчи кыл. Жанагы эле биринчи аккордду бирден өдөгө жылсаңыздар, төртүнчү аккорд болду деп эсептейбиз. Текст жок менде азыр, анын ырдагымдай келбейт да. Базар жок, нормальный ыры. Азыр просто чөтө көңүл жок болуп атат, желание жок болуп атат. Ошо урматтуу достор, экинчи бой. Мындай кылсаңыздар келбесе, мындай кылсаңыздар болот. Кыска. Ылдый
Урматтуу достор, кыска ылдый өдө. Ар бир дүндүрү дегенге бирден ушу бойду кыласың. Урматтуу достор, азыркы аккордторду тешиз жок. Биринчи аккорд, экинчи аккорд, үчүнчү аккорд, төртүнчү аккорд. Болду урматтуу достор. Ушу 4 аккорд менен бой менен ырдасаңыздар болот. Терип чеккен жерин вступлениясы типа көрсөтсөм, бир аз кыйыныраак өзү ушу терип чеккенди көрбөсчү, мен көрсөтүп коеюн. Мени көрсөтүп коеюн эмес, мынакей көрсөтөм урматтуу достор, баардыгы сиздер үчүн мынакей. Онда биринчи кайсы кылдар басылат экен секин көргөзүп кетем, кийин ошо кайсы аккордтордо кыскасы азыр көрөсүздөр. Башта кайсы кылдар басылат экенин көрүп алыңыздар урматтуу достор, мынакей жакыныраак. Мына экинчи лад, үчүнчү кылдан мындай кылайын. Мына экинчи лад, үчүнчү кыл, экинчи кыл сразу. Üçüncü kıl, ikinci kıl, birinci kıl, ikinci kıl, birinci kıl, ikinci kıl. Ушулна кайсы кылдар басылып чертилеткен көрдүңүздөр да. Кыскасы моундай кылганды көрсөтөйүн деп атам да сиздерге. Ушул. Мынакей эми. Биринчи аккордду алып туруп, мынаны унутпайсыздар. Буну бир аз кылыш кыйыныраак, эми басты бергенче. Мынакей. Биринчи аккорд менен. Мына биринчи аккорд менен. Нал менен ошо үчүнчү кылдын экинчи латы басылтат аты жок менен. Буну бир чертесиздер. Мына указательныйды, сөмөйдү кой бересиздер. Кайра басып бир чертесиздер. 3 2 чыпалакты. 2 бош. 2 3. Ушул биринчи аккорд. Birinci akord menен. Анан кийин могу үчүнчү аккорд коет да тоогамна. Үчүнчү латта экинчи кыл менен деп туруп үчүнчү аккордду аласыздар. Биринчи кыл, үчүнчү аккорддо турат дагы эле. Birinci kıl deyip durup 4. akord kalasızlar. Şimdi vstупление alasın kılıp durup andan keyin şarkıdap getiresizler. Урматтуу достор, эгер вступлениясы жоктур, мындай бой менен ырдасаңыздар бир аз нормально. Урматтуу достор, баардыгыңыздар аман болуңуздар.